Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык-Көл облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Каракол шаарынын өнүктүрүү программасынын иш-чаралары менен таанышты. Министрлер кабинетинин башчысына жалпы суммасы 885 миллион сомдук 10 долбоор көрсөтүлдү. Каракол шаарынын өнүктүрүүнүн 3 багыттан турган программасында бюджетке киреше алып келүүчү долбоорлорго муниципалдык базарлар, таштандыларды кайра иштетүүчү заводдун курулушу өңдүү бир топ пландар киргизилген. Мындан сырткары шаардын инфраструктурасын оңдоо, социалдык объектилердин абалын жакшыртуу жана жаңылоо каралган. Акылбек Жапаров белгилегендей, Каракол шаарын өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды аткаруунун натыйжасында жасалган өзгөрүүлөрдү жергиликтүү жашоочулар сезиши керек. Ошондой эле туристтер үчүн да заманбап ыңгайлуу шарттар түзүлүшү шарт. Белгилей кетсек, аймактарды комплекстүү өнүктүрүүдө Каракол шаары пилоттук долбоор катары тандалып алынып, иш-чарада мерчемделген жумуштарды максатка ылайыктуу ишке ашырууга бюджеттен 2 миллиард сом каражат каралган. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров 13-14 май күндөрү Ысык-Көл облусунда 2 күндүк иш сапары менен жүрөт. Облустун аймагындагы жол, социалдык объектилердин курулуштары менен таанышып, Чолпон Ата шаарында өтүүчү эл аралык ири туристтик көргөзмөгө катышат.